Дүйнө техно тарыхындагы эң чоң өзгөрүү 1976 жыл болгон. Эмне дегенде ошол жылы кайталангыч шедевр Apple компаниясы негизделген. Ооба достор, бүгүн сиздер менен биргеликте биз Apple компаниясын сөз кылабыз. Компаниянын ийгиликтери же берүүчүлөрү аркага кеткен күндөрүнө дагы көз салабыз. Салам достор, сиздер менен Кейжи Смарт. Келиңиздер, бардыгы кантип башталган көрөбүз. Мындан 40 жыл алдын бардыгы жөп-жөнөкөй гараж ичинде башталган. Компания дал ошол жерден негизделген. Негиздөөчүлөр Стив Джобс, Стив Возняк болуп калган. Алар компьютер иштеп чыгарышкан. Стив Возняк курап чыгуу, бузуп, кайра куруу жактарын карай турган болсо, Стив Джобс идея кантип сатуу жактары менен алек болгон. Алар чыгарган алгачкы компьютердин аты Apple 1 болгон. Биринчи чыгарылган компьютер 150 даана болуп чыгарылып, сатыкта абдан тез кеткен. Эмне дегенде алар чыгарган компьютер чындыгында сапаттуулукка ээ болгон. Биз жашап өткөн бардык мезгил өзүнчө бир тарых болуп эсептелет. 2011 жылды карай турган болсок, Apple компаниясы дүйнө жүзү боюнча эң көп сатылган марка болуп эсептелген. Бардыгы кызык. Буларга кайсыл жерде ийгилик келди? Буга эмне себеп болду деген суроо бардыгыбызда болсо керек. Азыркы учурга чейин буга себеп Стив Возняк деп айтып келишет. Эмне дегенде сиз колдонуп жаткан монитор, клавиатура бардыгын дал ушул киши ойлоп тапкан. Стив Возняктын максаты болгону мониторго клавиатураны улап өзүнчө чоң нерсени жаратуу болгон. Жана Стив Джобс экөө муну жаратышкан. 1977 жылы Apple 2 компьютери жарык көрөт. Жана бул эң алгачкы түстүү компьютер болуп эсептелген. Түстүү компьютер деп биз эмнени айтабыз? Ал учурга чейин бардык компьютер мониторду элеген негизи телевизорлордогу монохромный болуп эсептелишкен. Кара, ак, кызыл, жашыл, көк түстөр аралашкан эмес. Ал учурга чейин Apple 2 компьютери дүйнө жүзүндөгү эң көп сатылган компьютерлердин катарын толуктаган. 5 миллион даана сатылган. Себебин дагы жогоруда уктуңуздар. Түстүү болгондуктан адамдардын бардыгы алып колдонууга кызыкчу. Эмне болсо дагы Apple 2 компьютери компьютерлердин тарыхында эң алгачкы персональный компьютер болуп эсептелип калат. Жыл өткөрбөй Apple 3, Apple 4 компьютерлор дагы чыгарылат. Ачыгы бул компьютерлордун чыгарылышы компаниянын жолун жабып коет. Суроо талапка булар абдан аз болуп, 1983 жылы Apple компаниясынын иши аркага жүрүп баштайт. Ошол мезгилде Стив Джобс Джонни Скали деген адамды кызматташууга чакырат компанияны өстүрүп өнүктүрүү максатында. Джонни Скали бул учурга чейин ошол мезгилде Pepsi компаниясы менен да иштешип келген. Apple дагы технологияны жаңыртып, продукция чыгарышат. Бирок чыгарган продукциясы алар күткөндөй болуп сатка чыкпай калат. Суроо талапка дагы аз болот. Ошол мезгилде Apple компаниясынын ичинде өз ара пикир келишпестиктер пайда болот. Стив Джобс менен Джонни Скалини. Джонни Скалини негизи Стив Джобс кызматка чакырып, кызматташууну сунуштап, өзүнө алган болсо дагы Стив Джобсту компаниядан кууп чыгышат. Стив Джобс компаниясыз калат, өзү негиздеген компаниядан өзү куулат. Ал эми лидер болуп Джонни Скали болот. Ошол мезгилде Apple компаниясынын иши абдан аркага жүрөт. Компаниянын продукцияларына суроо аз болуп, компаниянын рейтинги эң ылдыйкы деңгээлге түшүп кетет. Жаңылык новости берген телеканалдардан Apple компаниясынын кулап жатканы абдан тез, абдан бат айтып туруучу. Ал мезгилде бардыгы Apple компаниясы болду, токтоду. Эми жакында жабылат. Компания жок болот. Тарыхы ушул учурга чейин деп айтышкан. Бирок Стив Джобс компанияга кайра кайтып келип, лидерликти өз колуна алат. 1984 жылы эң күчтүү, эң мыкты система функция деп аталган Macintosh'ты чыгарышат. Ошо азыркы учурда биз айтып жаткан чычкан же мышка деүүчү функцияны дагы дал ошол жылдары кошушкан. 1994 жылы биринчи жолу Apple компаниясы цифровой фотоаппарат чыгарат. Apple Quick Tech 100 деген. Бул цифровой болгон фотоаппарат суроо талапка абдан аз болгон, себеби баасы өтө кымбат болгон.
аз гана чыгарылып, ошол бойдон токтоп калган. 1997-98 жылдары Apple компаниясын иши дагы аркага жүрүп баштайт. Ошол учурда Стив Джобс компаниядан 3000 жумушчуну иштен алат. Көп убакыт өткөрүшпөй, оригиналдуу iMac көрсөтүшөт. 2001 жылы Apple компаниясы аудиоплеер iPod көрсөтүшкөн. 2007 жылы чөлтөк аппаратына чоң жаңылык iPhone чыгарылган. iPhone смартфону чыгарылгандан кийин көп компанияларга өтө чоң кыйынчылык келген. Samsung, Nokia. Алардын смартфону сурат талапка аз болуп, бардыгы iPhone смартфондорун алгысы келип калган. iPhone ал учурда өтө баалуу болуп эсептелген. Көп адам колдоно алган эмес. Ал iPhone'дорду адамдар киного тартса, өтө сыймыктануу менен тартчу. Же болбосо iPhone менен сүрөткө түшкөн адам дагы өзүн жогорку деңгээлде тутуп калчу. Азыркы учурга чейин iPhone смартфондору өз баасын жогото элек, урматтуу көрүүчүлөр. Сиз билген, билбеген, мен билген, билбеген, Apple компаниясы дал ушундай тарыхка ээ. Эмнеге 2007 жылга келип токтоп калдыңар экен деп айтышыңыздар мүмкүн. Мындан бул жагына дагы өзүнчө чоң тарыхтар жаралган, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздерге мен аны айта турган болсом, видео узак болуп кете берет. Эгерде дал ушул видео сиздерге жаккан болсо, мен албетте экинчисин чыгарам. Ал 2007 жылдан баштап азыркы учурга чейин болот. Болгону сизге жаккан болсо, жактыны басып, комментарийге арген мага бул видео жакты деген сөздү калтырыңыз. Калтыргандарыңыз саны көп болсо, биз албетте чыгарабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кызматыбызда Арген Аширбек уулу каналы Кейсмарт болду. Сөзсүз өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.